akidede Allah жерге түшөт, анан кайра чыгат деп ушундай хадистерди түзмө-түз маанисинде түшүнүшөт. Чындыгында Кудай жерге түшөт деген Аллахтын рахматы, райым, мээрими жерге түшөт деген сөз. Ал эмес кимдир бирөө минбардан жерге түшкөндө түшүп туруп, мына мынтип түшөт деп көрсөтүп берген учурлар дагы болгон бир убакта. Биз антип этикад кылбайбыз. Азыр эми бардыгыбыз сылык сыпадан өтүп, ар нерсени атын айтканга көнүп алдык. Мен соппумун, алхамдулилла. Мен тарикатты карманам, бирок карманам дегенден уялам кээде. Уялганым кандай? Ошондой бир улуг адамдардай боло албаган үчүн. Ошого ошолор жакшы көрүн деп айтам болду. Ханафи мазхабты карманам, акида матуриди, ушул ахли сүннат вал жамаат. А сен салафисин, илгери мужассим дешчү, мушаббих дешчү, хашавия дешчү, эми өзүң ахли сүннат вал жамаат деп атасың? Жок, сен аны өзүң айтып атасың. Сени бизге салафи же вахаби деп айтабыз. Илгеркилер мушаббиха дешчү, мужассима дешчү, ахли ташбих дешчү. Ошентип айтчабыз болду. Ошондой акидадагы адам, Аллах ыраазы болсун, колунан келгенин кылып атат. Мен айткан акидам ушундай, аныкы ошондой. Болду. Кече эле көрдүм, кетип аткан экен, барып учураштым. Кучакташып, мусулман бир тууганбыз. Китептен бердим шииттер жөнүндө бирөөнү мынакей таксырым деп. Колунан келишинче кылып атат. Булар ахли каламдар деп жазып атат. Пиратов деген бирөө. Жок, ахли сүннат вал жамаат, ашария, матуридия. Биз. Ушуну айтпайын десең, айттык деп болбой. Айтып азыр ажыратып албасак эртең сен биз айырмасы жок бардыгыбыз учуга эле эмне кылабыз биз тууганым? Антифитна чыгарба бизде тууганым. Адамдарды иманга чакырып алайлы, динге чакырып алайлы деп айтып алсак сен келип талаш маселени кайра козгойсуң.